Министрлер кабинетinin төрағасының орын басары Бақыт Төрөбаев Қазақстандан келген ундар кымбаттап жатканын, ал эми өлкөдө буудайдын тартыштыгы жок экенин билдирди. Ал арада Айыл чарба министрлиги буудай жана буудай унун өлкөдөн чыгарууга тыюу салууну талкууга койду. Тамак ашынан, азык-түлүктүн кымбаттап жатканынан депутаттардын кабары барбы? Сурап көрөбүз. Конечно, у нашего правительства, это же государство. Государство есть государственная машина, которая должна заниматься управлением многих вопросов, включая ценообразование. Вот. Это не всегда решает только предприниматели. Какую цену хочу установить, он, если живет в нашем государстве, он должен подчиняться тем правилам, тем законам, которые существуют у нас. И поэтому государственная машина в лице Кабинета министров, она определяет правила, она определяет размеры. Она должна контролировать. Для чего создано антимонопольное агентство у нас, которое должно это все контролировать. Это одна из структур Кабинета министров. Поэтому эти вопросы они должны быть всегда под контролем государства. Шындыгында мына акыркы бир жума аралыгында байкалып атат. Унун кымбаттаганы бир эле ун эмес. Бул жерде башка деле ошол эле күйүүчү майлоочу каражаттар дагы мисалы бизге основной экспорт болуп, импорт болуп келген товарлардын көпчүлүгү байкалып атат чындыгында. Бирок эми албетте мисалы биз эми мамлекетибизде бул баягы мат резерв бар. Мат резервде кечээ күнү биз комитет жыйынында Бакыт Эргешевич менен ушул тууралуу мен суроо берип, жооп алдым. Анын жообуна таянсак, азыркы күндө бардыгы толук кандуу биздин мат резервдин складдарында бар экен. Ушул жуманын аягына чейин азыр коңшу өлкөлөр менен сүйлөшүүгө барабыз деди. Дагы ушундай жагдай кайсы бир деңгээлде бир 5-6 күнгө созула турган болсо, анда автоматтык түрдө биздин мат резервдеги базадан унду дагы, майды, сахар, күрүч баарысын базарга чыгарып туруп, баарын турукташабыз деп сөз беришти. Кыргызстанда нан, азык-түлүк, тамак аш да кымбатташы байкалды. Анан негизи өкмөт бул учурда эмне кылышы керек эле жана бааларды көзөмөлдөсө болбойбу? Ең бір жақсы суроо болду. Өкмөт, мен бүгүнкү күнү айтат элем, мына биздин өкмөт ар бир нерсени бир жыл мурун, 6 ай мурун, эртең кандай болот, кыш кандай болот, күз кандай болот, продукту кандай болот, элибизде, мамлекетибизде жашап аткан биздин карапайым элдерди кандай биз камсыз кылабыз дегенди эң биринчи планга коюш керек. Аны коюш керек дагы биздин жарандардын буга чейин айтып аткан кайрылуулары болуп атты да, кымбатчылык болуп атат, күндөн күнгө кымбаттап атат деген маселелерин көтөрүп атканда, ошол жакты караш керек эле да. Бүгүнкү өкмөт башчы элден кантип налог жыйнамай, элден кантип акча жыйнамай менен эле өздөрүн ушу менен алек болуп калды да. Жайында Казакстанга жайында сууну берип атканда ушундай бир условия менен коюш керек болчу. Эртең сиздер бизге ун бересиңер. Эртең силер унуңарды бизге кымбаттатпай, у менен камсыз кыласың деп туруп бериш керек болчу да. Суу болсо эгин болот, анан нан болот, чынбы? Ушуга окшогондордун баардыгын бериш керек эле. Анан сууну берип, же болбосо сууну жөн эле мындай берип, башка кызыкчылык менен бербестен, элдин эртеңки кымбатчылык бүгүнкү күнү 50%, бир заматта 50%га кымбаттады. Бул башталыш эле. Эртең ошол эле майга кымбаттоо болот. Эртең ошол эле бул боюнча эле ун кымбаттоо ушу боюнча токтоп калды деген да алыс болуш керек. Ким билет? Эртең bundan да кымбат болушу мүмкүн да. Ошондуктан бул өкмөттүн шалакылыгы, өкмөт эптеп эле элдерден налогун жыйнап, акчасын алып, терисин сыйрып, канын ичкенден мурун элди кантип багам деген стратегия, пландары болуш керек болчу. Эми бул боюнча бизге жеткен маалыматтар боюнча министрлик кабинетинин төрагасынын орун басары да айтып кетиптир. Бүгүнкү күндө ошол буудай азыктары вагон менен келет да көбүнчөсү. Ошол жолдогу вагондордун келишиндеги бир аз тоскоолдуктар бар экен. Кечигүүлөр болот тур, ошонун негизинде деп айтып кетти. Эми жалпысынан эле мен өзүмдүн ушул маалымат каражат булактарынан таанышып карап чыктым. Мисалы Казакстан Республикасынан бизде бир
импорт болуп келген будайдын көпчүлүгү ошо тараптан келет да, Казак Республикасынан. Анан бул жылкы Казакстандын урожайы ошо будай айрыкча мага жеткен мен угушумча өтө начар болуп тур да. Мисалы ошол Казакстандын түндүк жагындагы эң чоң көп урожай алган тарап баягы жайында өтө кургакчылык болуп, анан могу күз келгенде жаан чачын алдында калып, ошо будайларды чабуу убагында будайлардын сорту, анан ошондой эле анын качествосу начар болуп тур да. Анан өздөрүндө да ошонун себебинен будайдын кымбаттап кетишинин себебинен да болушу мүмкүн. Бирок мамлекет мунун баардыгын алдын ала прогноз жасаш керек эле. Мен ойлоймун, бизде матрезерв деген бар. Ошо матрезервдин негизинде бул ишти контроль кылыш керек. Унду кымбаттап кетишине жол бербеш керек. Мамлекеттин резервинде турган запастагы биздин ундарыбыз бар. Ошонун негизинде бүгүнкү күндөгү бааны контролдош керек. Мисалы биздин ушу Баткенге чейин алып барып жеткирип, жанагындай сатуу пункттарын ачыш керек. Мамлекет тарабынан, матрезерв тарабынан пункттар ачылып, ошо будайларды унду арзан баага жеткиргенге мамлекет ошондой чараны көрсө, мен ойлойм, бүгүнкү ундун кымбатташына булар контроль жүргүзө алат. Бул колдон келе турган нерсе да. Бул ошо министрлер кабинетинин бүгүнкү күндө түздөн-түз бир иши ушул болуп турат. Эгерде мындай бош коюп көңүл бурбой койсо, албетте коммерциялык жол менен алып келген, ошо унду алып келген компаниялар болобу, фирмалар болобу, алар баягы өздөрүнүн маржасын коюп туруп, ундун кымбатташына алар да жол берип коюшу мүмкүн да. Ошондуктан мамлекет тараптан атайын матрезервде бизде запастар бар. Анан эң негизгиси жергиликтүү будайды дагы булар сатып алып, ошону унга айландырып, элге арзан ун жеткиргенге бүгүнкү күндөн баштап иштеш керек. Казакстандан келген ундар кымбат болуп, Кыргызстанда нан, азык-түлүк, тамак ашта кымбаттаганы байкалды да. Өкмөт буга чейин эмне кылышы керек эле жана бааны көзөмөлгө алса болбойбу? Матрезервде азыркы учурда ундун, майдын баары жетиштүү деген маалыматты берип атышат. Бизгече өзүбүздүн комитеттен да карадык. Демек, бул жерде кандайдыр бир деңгээлде өкмөт сиз айткандай алдын ала көзөмөл алышы керек. Жарандарыбызды ундун баасы болобу, деги эле ушул азык-түлүктүн баасын карай турган антимонополия бар. Ошолор бааны өзү бир нукка салып турушу абзел. Биз бул нерсени кече дагы талап кылдык, дагы талап кылабыз, Кудай буйрса. Бизде антимонополия деген кызмат бар. Министрлер кабинетинин түзүмүндө ошолор эң биринчи иретте иштеши керек эле. Бирок ачуу реалдуулукту сөзсүз түрдө эске алышыбыз керек. Дүйнө жүзүндө бүт нерсеге кымбатчылык болуп атат. Россияда да, Америкада да, Украина, Россия согушудагы, тирешүүсү дагы ошол баалардын көтөрүлүшүнө бир катар товарлар өтчү да себеп болду. Бирок ага карабастан министрлер кабинети буга алдын ала чараларды көрүп, элди кыйнабастан иш аракеттерди жүргүзүшү керек эле. Бул маселе боюнча биздин суроолорубуз тиешелүү министрликтерге сөзсүз түрдө болот. Жакын арада өзүңүздөр күбө болосуздар. Бааларды көзөмөлгө сөзсүз салыныш керек. Аны мунун эле даярданыш керек болчу, себеби ар кандай прогноздор күзгө болгон. Ошон үчүн менимче унду биз дагы запастарды толтуруп учурунда азыр баалар өскөндөн кийин менимче чыгарса болмок да. Азыр мамлекеттик резерв фондунан разбронирование кылса болот. Бирок бул убактылуу да. Бирок кичине эле болсо дагы бир айга жардам бериши мүмкүн. А так инфляция чоң. Базарда не только мындай un, нан, башка товарлардын баасы өсүп атат. Мына азыр күйүүчү май азыр катуу кымбатташы мүмкүн. Себеби дүйнөлүк биржада дизельный топливо кризис өтө дефицит болуп атат да. Кризис болуп атат да ошол жактан. Бул күйүүчү май дагы кымбаттаса, анда башка товарлар дагы кымбаттайт. Албетте бул чоң маселелердин бири. Кайсыл фабрика болобу, завод болобу деп айтканыбыз менен, бирок түздөн-түз ушул нандын баасы кымбаттаганы бул ар бир жарандын түздөн-түз ушул жашоо турмушуна тиешелүү нерсе да. Ошондуктан биз
башка нерсени кое туруп буга өтө мен жана неге завод фабрика деп атпайм, алар биякта эле калсын эгерде нан кымбат боло турган болсо. Бул эң маанилүү маселелердин бири деп эсептейм. Буга биз өкмөт кандай шарттарды кылса болот, кандай жолдорду кылса болот. Биринчиден, эгерде Казакстандан келип аткан ундарга эгерде бүгүн пошлина ала турган болсо, пошлинаны жокко чыгарыш керек. Бул бир. Экинчи жактан атайын мат резервте биз ушул сыяктуу учурларга ылайыктап атайын бир резервте кармаган өзүбүздүн унубуз бар. Сөз түрдө азыр тез арада ошол унду кайра рынокко чыгарыш керек. Чыгарганда дагы атайын могу торговый центрлерге, оптовиктерге баардыгына уже биз койгон баа менен ушундай сатасыңар деп туруп, мындайча айтканда рынокто болгон дефицитти жокко чыгарыш керек да. Аны кылыш үчүн ошол мат резервтен айтылган жанагы резервтен бүт ундарды чыгарыш керек. Бул биринчи шаг. Эч кандай нандын кымбатташына жол бербеш керек деп ойлойм. Негизи көзөмөлгө алыш керек. Бул деген эми рынокто кандай болуп атат, кандай шартта келип атат, көлөмү канча болду, азайып кеткен болсо, эмнеге андай болуп атат, баардыгын контроль кылып туруш керек негизичи. Эгерде биздин коңшу мамлекет Казакстандан эгерде түшүү аз болуп аткан болсо, анда Россия мамлекетинен алып келүү туурасында, андан сырткары бизден дагы мындай экспортко сатылып кетип аткандарга тыюу салыш керек да, тез аранын ичинде. Анын баардыгын өкмөт көзөмөл кылыш керек. Эми бүгүнкү күндө деген ооба жалпысынан өкмөт тарабынан айтылган доводдорду угуп атабыз да, что дүйнө жүзүндө жалпы кымбатчылык болуп атат. Анан ковидтен кийин ажыдайым болгон да. Бирок ошол эле убакта биздин антимонополдук комитет иштеш керек да. Бүгүнкү күндө менин билишимче бүгүн өкмөт тараптан унду экспортко тыюу салынды. Бүгүн болуш керек да. Ошол каражаларды кичине эми кечигип баратышат да. Эл арасында деген абдан көп сөздөр болуп атат, нааразычылык болуп атат. Эми продукттун баары эле кымбаттап атпайбы? Ошол жакта өкмөт сөзсүз камсыз салыш көзөмөлгө, анан камсыздандыра турган маселелерди, чараларды чак эле башташ керек болчу да. Бул бир жагы. Экинчи жагы деген мындай да, дүйнө жүзүндө деген баалар продукты маселеси чыкканда, кымбаттаганда жарандардын покупательской способности да болуш керек да. Эгер жарандардын акылары кымбаттабаса, доходтору кымбаттап атса, анан жанакындай бизнеске жанакындай бир топ ызычуулар болуп атпайбы? Кодекс салык жагынан аябай көзү катуураак ызычуулар болуп атат. Ошол чоң таасир этип, аягында баалардын да кымбатташына, ошол бизнеске болгон мындай мен түшүнбөйм да, керектүү өз убагында болгон нерселер деп атышат, бирок мен ойлойм эл эмес бизнести кыйнап койгондо, бизнес аягында деген ошол кымбатчылыктын баарына деген аргасыз буларды деген салыктардын натыйжасында ошондой иш-чаралар да болуп калышы мүмкүн деп ошондой доводдор да айтылып атат да экономисттердин арасынан. Бирок бул экономиканы, микроэкономиканы түшүнгөн адам билет да. Анан өкмөттө деле биз деген салык кодексин карап жатканда, ошондо мисалы мен да айткам, бул аягында деген кымбатчылыкка алып келет, даярсыңарбы? Элдин акылары көтөрүлгөн жок, элдин доходтору, кирешелери көтөрүлгөн жок. Аягында деген канчалык бизнести кысым кылып, канчалык салыктар жактан мындай катуураак кармаганда, ошончолук деген конечный потребитель деп коет, ошол жакта кымбатчылык болот. Ошол жакты өкмөт ойлодуңарбы эле деп, анан доходторду чогултам деп коюп, аягында болсо тиги элдин чөнтөгүн кандай эмне болорун мындай ойлогон киши жок болуп калды да. Эми результатты аз көрүп жатабыз. Аны көзөмөлгө алыш өтө кыйын. Негизи НДС, нан, унду, анан баягы дары-дармектерлерди НДСин алып салбадыбы? Пайдасы түшкөн жок. Баары бир көтөрүлүп атат. Бирок менин оюмча, жана НДСти киргизиш керек. Ошол эле унга, ошол түшкөн акчаны колунда жокторго компенсация кылып төлөп, анан алар албаса башка жолу жок. Баардыгына эми мындай да, эгерде нанды арзандатсак, анда байына да, колунда жогуна да арзандатышыбыз керек. Анда жанагындай ресторан эмне болуп кетет. Ошондуктан мен оюмча налогторду киргизиш керек. Ошол налогтун эсебинен колунда жок жана көп балуу үй бүлөлөр башкаларга компенсацияга төлөп беришибиз керек да. Эми допустим бир айда 30 бөлкө нан алса, ошол 30 нандын акчасын берип койсок, ошондо эң туура болот. Байлар төлөй берсин. 50 сом болсо деле төлөсүн. Бирок колунда жокторго мамлекет ошол аркылуу акчаны төлөп берсе, бул эң сонун болот да, менин оюмча. Жалпы эле нандын баасын эгерде бизден өстүрсө, бир жөн. Ошондуктан бир эле жолу бар. Компенсация төлөп бериш. Электроэнергиядагыдай эле кылыпчы, башка жолу жок.
Аны башка мамлекеттен келгенден кийин биз Казакстанда арзаныраак кылып саткыла деп айта албайбыз да. Ошондук базар экономикасында болгондон кийин ушундай эле жолу бар. Дүйнөдө бул практикада. Ошондо сиз байгедей кылып бөлүш керек деп атасыз да? Эми ошондо кантип бөлөбүз? Магазинден айтабыз, сен бай экенсиң, сага кымбатыраак сатам, сен колуңда жок экен, сага арзаныраак сатам деп. Ошол үчүн бир эле жол болду. Мамлекет ошол кымбат болсо, ошол акчасын колуна берип койсок, ошол колунда жок адамдын, ошол акчага бар, ошол нанды сатып алсын. Компенсация төлөп атпайбызбы? Ошондой эле болбосо, анан башка жеке менчик мамлекет алып келип сатпайт да. Бул дүкөндүн баары жеке менчикте. Ал ошол ишкерге же болбосо кантип айтабыз, сен арзан сатасың деп. Алар пайдасы жок болсо жөн эле сатпай коет, болду. Айрым эл өкүлдөрү өлкөдөгү нан, азык-түлүк, тамак аштын кымбаттап жатканын министрлер кабинети буга чейин көзөмөлгө алыш керектигин билдиришсе, айрымдары дүйнөлүк рыноктогу баалардын өсүп жаткандыгына байланыштуу бул нормалдуу көрүнүш экенин айтышты.